Биздин конокто. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Жана ошондой эле биз Кыргыз Республикасына караштуу дин комиссиясынын өкүлдөрүн чакырганбыз. Бирок белгилүү себептер менен алар келе алышкан жок. Андыктан биз бүгүн Аким устаз менен ушул теманын тегерегинде сөз кылмакчыбыз. Аким устаз эми алгач диний бир нерсени көтөргөндө дайым элдер кооптонуу менен кабыл алышат. Бул жөрөлгөлөр болсун, же болбосо ибадатка тиешелүү, же болбосо ошондой эле диний дүйнөдө болгон диний окуялар боюнча андан дагы көңүл бура турган нерсе бул кайсыл жерде болбосун диний билим берүү боюнча дагы көп талкуулар жаратылып келет да. Эми сиз айтсаңыз, ушул мусулмандардын дини башкармалыгында иштейсиз. Буга чейин азыркы сырткы алакалар боюнча бөлүм башчылыгына чейин сиз окуу бөлүм башчысы болуп келгенсиз. Ошо медреселер, институттардын үстүндө карап, ошол жалпысынан Кыргызстанда диний билим берүү кандай сапатта, же болбосо кандай жүрүп жатат? Ошол боюнча кепте баштайлы. Рахмат. Сөзүмдү ырайымдуу жана боорукер улуу жараткандын аты менен баштайм. Ал затка болгон мактоолорду, алкоолорду айтып, пайгамбарыбызга салам салаваттарды жолдоп, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу Канат мырза, бүгүнкү маселе чындап эле кайсы бир динге байланышкан иш козголсо же маселе көтөрүлсө, чындап эле эл кандай болду экен деген эртеңки акыбети жөнүндө көбүрөөк ойлонот. Бул туура нерсе. Эмне үчүн дегенде, ар бир инсан болбосун, ар бир коом болбосун, жасап аткан ишинин жыйынтыгы жөнүндө ойлонгондугу дурус. Чындап эле бүгүнкү күндөгү көтөрүлгөн маселенин түпкүрү эмнеге келип токолот дегенде, бул биздин мусулман калкыбыздын муктаждыктарынын бири деп айтсак болот. Экинчиден, бул биздин учурубузга келип кайсы бир Кыргызстандын эле өлчөмүндө эмес, балким дүйнө жүзүндөгү ааламдык ченемде бир көйгөйдү жаратып келген, дин өңүтү менен келген каргашалуу бир каптап келген террористтик жана чектен чыгуучулук, адам канын төгүү сымал, адам укугун кордоо сымал болгон көрүнүштөр менен айкалышып келгенде, сөзсүз түрдө биз диндин канчалык диндин эмес, диндик таалимдин, диндик сабаттуулуктун зарылчылыгын туя алдык да. Ошондуктан мен бул күнгө чейин Кыргызстан мусулмандардын дин башкармалыгындагы окуу тарбия бөлүм башчысы болуп иштеп келүү менен мына ушул чегеректе эки ооз сөз айтып өтсөм болот. Биринчиден, Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы бүгүнкү күнгө чейин мына ошол диний жөрөлгөлөрдү, диний муктаждыктарды, диний сабаттуулукту, билим берүүнүн бардыгын өз мойнуна алып аркалап келет. Бул диний чөйрөнүн ичиндеги эң негизги маселелердин бири, албетте бүгүнкү күн жогору жакта айтып өткөндөй өзү далилдеп отурат. Бул негизги маселе эмне экен? Коомду, ошонун ичинде эле өзгөчө жаштарды диний сабаттуулукка жеткирүү экен. Бүгүнкү күндө чындап эле Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы өзүнүн чама чаркы менен, өзүнүн жупуну мүмкүнчүлүгү менен колдо болгон шартты пайдаланып, Кыргыз Республикасынын чегинде орун алган бардык диний окуу жайлар үчүн бирдиктүү окутуу программасынын негизинде сапаттуу билим берип келет. Албетте, сапаттуулукка келген учурда биздин чөйрө эмнеге көнгөн? Ал сапаттуулук качан гана Кыргыз Республикасынын илим билим министрлигинен бекитилген учурда гана сапаттуу деп таанылат дагы, башка учурда аны эч ким тааныгысы келбейт. Бирок биз моюндай турган маселенин экинчи жагы бар. Биз кантпейлик, биз эмне дебейлик, балдарга билим берген учурда кылымдап түптөлүп келген, кылымдап негиз алып келген исламдык тарбия берүүнүн негизинде гана биз окутабыз. Биз жаңыча окутуунун жолун таап, же жаңыча адабияттарды суруп чыгып бир жерден, же балдарыбызга бир чоочун маданиятты сунуп, же балдарыбызга кайсы бир мыкаачылыктын жолун окутуп, андайча бир өзүбүз мыкаачыларды же чыккынчыларды даярдай турган эмес, балким тескерисинче мына ошол
исламдын пайда болгондугуна 14 кылым болсо, 14 кылым ичинде эмне негизделсе, мына ошол негизге коюп окутууну аракет кылдык. Албетте бул мунун ичинде биз тажрыйба катары алган, биздин союз мезгилинде да токтоосуз уланып келген диний окутуунун бир канча өңүтү камтылган. Анын ичинде азыркы учурдагы заманбап окутуу борборлорунун же болбосо окутуучу билимканалардын тажрыйбалары камтылган. Анын ичинде өзүбүздүн заманыбыздагы себеттик окутуунун институттардагы, жогорку окуу жайлардагы, орто окуу жайлардагы окутуунун жолдору камтылган. Жыйынтыгына келип, эмнени беребиз дегенде, жыйынтыгына келип, балдарыбызга динибиздин ичине камтылган баалуулуктар, анын ичиндеги мыйзам ченемдер, анын ичиндеги адамдардын адеп ахлагына таасир берген, аларды оңдой алган, адамдардын аң сезимин түздөй алган. Эң эле башкысы мыйзамдуулукка баш ийүү, мыйзам менен жашоо, мыйзамды урматтай билүү, өлкөнү сүйө билүү, элди коргой билүү, адам укугун, адам канын бир зарыл деңгээлде сактай билүүнүн чектерин эмне кылабыз, окутуп келебиз. Албетте бул жалпылап айткан мезгилде, эгерде биз ар бир маселеге өзүнчө токтолсок, анда кененирээк дагы сөз кылсак болот. Аким устаз, ушул биздин Кыргызстандагы радиолордун биринде ушул орус тилдүү журналисттер ушул диний экспертти студияга чакырышып, анан ошол жерде мечиттер, мектептерден көбөйүп кетти. Бир 3000ден ашык мечит бар экен. Албетте 3000 мечит болсо, астында бир деле медресе болгондо деле 3000 медресебиз бар. Бул Кыргызстан үчүн кооптуу деп айткан эле. Ошол чындыгында ошол ар бир мечиттин астында 3000 мектеп болсо, мечит болсо 3000 медресе барбы? Ошого да токтолуп кетсеңиз. Билесизби, мен ошондой журналисттерге жооп берет элем. Эгерде 3000 мечиттин алдында 3000 медресе ачылса, бул да кооптуу болбойт эле деп. Бүгүнкү күндө тилекке каршы ошондой мүмкүнчүлүгүбүз жок, анда ача албайбыз. Себеби дегенде медресе ачуу деген бүгүнкү күндөгү эң бир татаал маселелердин бири. Бүгүнкү күндө мектеп иштетип жүргөндөр, же болбосо өзгөчө жеке мектеп иштеткендер, жеке таалим борборлорун, окуу борборлорун ачып жүргөндөр билишет. Окуучунун чыгымы деген эмне, окуу жайдын өзүн кармап туруу деген эмне, окуу жайга керек болгон зарыл шарттарды түзүү, мамлекеттик бардык талаптарга ылайыктуу деңгээлде чыгаруу, бул өтө чоң күчтүү, өтө чоң каражатты талап кылган маселе. Бул биринчи жагынан. Экинчи жагынан, бүгүнкү күндөгү биздеги мечиттердин өзүнүн мыйзамдык жагына келген учурда, мечиттер адамдардын диний муктаждыктарына жооп бере турган бир мекеме. Ал жерге адамдар келип намаз окушу мүмкүн, адамдар келип ал жерден кайсы бир тамга үйрөнүшү мүмкүн, адамдар келип кайсы бир ибадаттын же жашоонун же кайсы бир шарияттык мыйзамдын чегин таанып билип кетиши мүмкүн. Ал жерден тарых окушу мүмкүн, ал жерден пайгамбарыбыздын өмүр баянын угушу мүмкүн, ал жерден Курандын өзүнүн арибин таанып, Куран окууну биз эмне колго алышыбыз мүмкүн. Бул учурда биздин мечиттерибиз бардык адамдар, каалоочулар үчүн, бардык адамдар үчүн мечиттерибиздин эшиги ачык. Бул шартта эмне десек болот? Бул шартта бүгүнкү күндө мечитке келип 2ден, 3дөн, 5ден, 4дөн келип таалим алып, өзүнүн диний муктаждыгын жоюу үчүн келген, муктаж болуп келген жарандар жок эмес. Сөзүңүз оозуңузда, азыр телефондо байланыш бар экен. Көп күттүрбөй алып койсок. Алло, сиз түз эфирдесиз. Сизди угуп жатабыз. Алло. Телефон байланыш үзүлүп калды окшойт. Улантып берсек. Ошондуктан бүгүнкү күндө диний мекемелердин же болбосо мечиттердин көбөйүүсүнүн дагы өзүнүн талабына жараша болгон коомдон орун алып аткандыгын байкап атабыз. Бүгүнкү күнү биз кайсы бир деңгээлде сатылып аткан арактардын көптүгү менен ачылган камокторду сөз кылбайбыз. Бир ошол эле учурда биз таза адамдардын пайдасы үчүн азыктарды саткан дүкөндөрдүн санына караганда аракты саткан дүкөндөр көп деп эмне үчүн бүгүн айта албайбыз. Эмне үчүн биз бүгүн адамдардын руханий байлыгы үчүн кызмат кылып аткан мечиттердин санын көп деп айтсам, ошол эле учурда адамдардын руханий дөөлөтүнө доо кетирген кээ бир мекемелердин ачылып аткандыгы тилекке каршы жок эмес экендигин биз моюнташыбыз керек болот. Ошондуктан бүгүнкү күндө бизде
мындай бир адамдардын дөөлөтүнө келген, калкыбыздын келечеги үчүн курулуп аткан тазалыкка, аруулукка, маданиятка жана ошол түптүү, тектүү болгон, өзүбүзгө салттуу болгон динди тутунуп, келечекте бир таза коом курууга шарт түзүлгөн болсо, анда мен муну колдобогондон башка жолум калбаш керек. Бүгүнкү күндө чындап эле коомубуз ошого муктаж болуп турабыз. Ансыз деле ааламдашуунун доорунда биз көпчүлүк мамлекеттердин ичинде бир жаркын келечек курууга дагы кадам салышыбыз керек. Мурсаз телефон байланыш кайра жандандыр. Алло, сизди угуп жатабыз. Алло, сурооңузду бериңиз. Assalamu alaikum. Алейкум салам. Угуп жатабыз, сурооңузду бериңиз. Domula biz medrese açtık ele. Ötkende ustazda Kırgızça kılıp alıp 5 egzemplar. Buyruktardı aldık ele. Emi din komissiyası Orusçasındağı 5 cevap kelgile deydi. Kanday kılsağız? Aranız mı sizge kanday Allah? Рахмат. Бул маселе боюнча тааныш болсоңуз керек. Бул маселе боюнча таанышпыз. Бүгүнкү күндө биздин кыргыз тили биздин мамлекеттик тилибиз. Кыргыз тилинде кайсыл мекеме болбосун кыргыз тилинде кабыл алууга милдеттүү. Бирок мен түшүнбөймүн, дин комиссиясы кайсыл негизде сиздерге орусча нускасын сураган. Эгерде чындап эле орусча нускасы жок болбойт, себеби дегенде орус тилде бизде экинчи расмий тил деп талап кылган болсо, мыйзамдык чекте, анда бергениңиздер дурус. Эгерде сиздер чындап эле ошол уставдын биздеги Кыргыз Республикасы боюнча бардык диний мекемелерге берилген бир типтүү устав бар. Ошол бир типтүү уставдын орусча нускасын сурасаңыз, биздин бөлүм сиздерге бергенге жардам берет. Сиз жана сөзүңүзгө олай бир суроо жаралып атат да, ошол кээ бир журналисттер дин боюнча маалымат албай туруп, же болбосо диний мекемелер боюнча маалымат албай турушу эле ошол болжол менен паланча медресе, паланча миң медресе бар экен дейт. Паланча миң мечит бар экен. Же болбосо паланча нерсе бар экен деп болжолдуу түрдө айтып, элдерди мындай бир дүрбөлөңгө сала турган нерсени айтышат да. Ошол жанагы медреселердин санын так айта аласызбы? Ошол кайсы медреселер кайсы жерде жайгашкан, көбүнесе кандай иш алып барышат? Ошол диний башкармалыкка катталганбы? Мамлекеттен катталганбы? Ошол боюнча айтсаңыз. Туура айтасыз. Бүгүнкү күндө бизде маалымат таркатуучу журналисттер өзгөчө маалымат жеткирүүгө келген учурда өздөрүнүн бир канча маданиятсыз дагы кайсы бир деңгээлде жоопкерчиликсиз дагы мамиле кылып аткандыгын көрүп келебиз. Бүгүнкү күндө заман өзү, доор өзү элди сооротконго, элди жогушутканга, элди тынчтандырганга бир канча аракеттерге муктаж болуп турса, анын тескерисин жасоо, албетте жасап туруу, бул албетте баягы ансыз деле тынчсыз болгон дүйнөнү эмне кылып атат, тынчын алып, анан дүрбөлөңгө салып атат. Тилекке каршы биз жогору жакта айтып өттүк, 3000 мечит деп. 3000 мечит жок. Кыргыз Республикасында 3000 мечит жок. Бүгүнкү күндө расмий эсеп боюнча 2500дөн 2700ге чейин мечит бар. Бул мечиттер кандай болуп курулган дегенде, жалпы мечиттер бул жалпы элдин жеке инициативасы менен, ал кыргызчасына элдин демилгеси менен курулган. Жеке элдин демилгеси менен курулган кайсы бир жакшы жөрөлгөлүк мекемени биз анын артынан келип туруп эч качан кордоматка калтырбашыбыз керек. Ал эл астындагы жоопкерчилик бул оор нерсе. Эл адашса бир адам адашышы мүмкүн. Эгерде ошол мечитти жалгыз киши куруп алып, өзү кирип алып, чыгып алып, кечке чейин өзү эле билген жасап атса, анда бизден чочуркасак болот. Ал жерге жамаат деген келет. Жамаат деген түшүнүк көпчүлүк адам түшүнбөй келет. Мен айткым келет эле теле аркылуу бардык журналисттерге. Жамаат менен ойнобош керек. Жамаатты урмат кылыш керек. Ал жамаат адашып кетпейт. Арасында акылдуулар бар. Адашканын тескеп оң жолго салып турганы бар. Ага кошумча Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы ар бир мечитти эсепке алып, аларды дайындап, аларга жооптуу кишилерди байлап келет. Бирок арасында кээ бирки эсептен өтпөгөн мечиттер деле бар экен деген сөз айтышат. Туура. Кандай шартта болбой калган? Кээ бирки адам өзүнүн жеке жерин Кудай жолуна эмне кылган?
соога кылган, белекке берген. Ал жерге бир гана жерин бербестен өзү келип жыгаш ташын алып тургузуп берген. Ушул жерде эл пайдалансын деп. Ал жер коомдук жерге айланган. Бул шартта анын жөн гана ошол архитектуралык негизде же мамлекет президенттин алдында мамлекеттик дин иштер боюнча комиссиянын алдында катталбай калса эле, бул тим эле бизге таптакыр бир тиешеси жок мекеме деп саналбаш керек. Жок. Анын архитектуралык жактан эмнеси жок. Кайсы бир уруксат кагаздары болбой калышы мүмкүн. Бирок бүгүнкү күнгө келгенде бир канча мечиттерди биз жөнгө сала баштадык. Анан сырткы негизги маселе. Телефон байланыш бар экен, күттүрбөй алып коелу, анан улантабыз. Алло, сизди угуп жатабыз. Алло. Байланыш үзүлүп калса керек. Эгерде байланыш чыкса, сиз дароо белги берип койсоңуз, ал кишилерди биз күттүрбөй. Эми карап коюңуз. Андан негизги маселе быйылкы жылы мына 2016 жылга карай биздин ошол каттоосу жок, кайсы бир себептер менен катталбай турган мечиттерибиздин көпчүлүгүн биз эмне кыла алдык? Каттоого алып, тартипке келтире алдык. 2016 жаңы жылга кирген учурда аз гана бир манжа менен учуу менен санап кое турган мечиттер гана калат. Бирок негизгиси бул маселеге биз чочулоо менен караганын ордуна анага жардамга келүүгө биз муктажбыз. Бүгүнкү күндө биз Кыргызстан боюнча ушунча мечит деп атсак, Кыргызстан боюнча курулган мечиттердин кайсы бирине бирөө келип жыгаш ташын алып бердиби? Ошол сүйлөп аткандар. Бул маселени сергек карашыбыз керек. Эгерде мен жыгаш ташын алып бербесем, ага мен салым кошпосом, ага сүйлөгөнгө акым жок. Биринчиден алар өзүнүн каражатына тургузду, экинчиден биздин коомго жардамга келди, үчүнчүдөн элдин башын бириктирип, тарбияга, ынтымакка, биримдикке, бир туугандыкка чакырып атат. Ал жерде кооптоно турган эч бир маселе жок. Бирок сөзсүз түрдө бүгүнкү күндө биз эстен чыгарбай турган маселе бунун үстүнөн Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы дайыма көзөмөлдө турат. Ал мечиттердин саналуу гана бир бөлүгү болбосо, бирок бардыгы Кыргызстан президенттин алдындагы дин иштер боюнча комиссиясында каттоодон өткөн мечиттер. Расмий уруксат алган мечиттер. Ал эми диний окуу жайларга келген учурда бүгүнкү күндө бизде 85 окуу жай расмий каттоодон өткөн. 85 окуу жай. 85 өткөн окуу жайлар, алардын деле жалпы абалы так эле ошол мечиттей. Ал деген сөз элдик демилге менен турган, пайдубалы дагы, дуалы дагы, чатыры дагы, ичиндеги жасалгасы дагы, ичиндеги камсыздоосу дагы, баардык шарты бир гана элдик демилгенин гана эмнесинде, жоопкерчилигинде калган. Бирок жоопкерчилик түздөн түз кимге карайт? Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгына карайт. Телефон байланыш бар экен, устаз, алып койсок. Алло, сизди угуп жатабыз. Алло, сурооңузду бериңиз. Алло. Алло. Өзүңүз тааныштырып, сурооңузду бериңиз. Assalamu alaikum Damla. Men Aleykümselam. деген Оштан. Кош келдиңиз. Damla окуу жайлары боюнча документтер жасап бергениңиздерге чоң рахмат. Аягы жакшы иштерди кылып атасыз. Сизге Алла разы болсун. Сиздей адамдар көбүрөөк болсо коомубузда аябай жакшы жаркын жашоолор болот эле Damla. Алла разы болсун. Эми ушул ишиңизди таббай өркүндөтүп, адамдарга жардам берип бериңиз. Алла сизден разы болсун деп рахмат. Рахмат сизге. Рахмат кабыл тилектериңизге. Аким устаз, эми мындай суроо бергим келип атат. Кээ бир ушул биз светтик өлкөбүз. Биз динден тышкары болушубуз керек. Ошол коомдук иштер, мамлекеттик иштер, билим берүү системасында диний эч нерсе болбош керек деген пикирлер айтылып келет. Бирок сиз айткандай, биз Кыргызстан 80ден ашык пайызыбыз мусулман болсок. Эми мындай суроо жаралат. Азыркы жаштардын арасындагы ичкилик ичүү, же болбосо арасындагы бузукулук иштери, ошол эркеги аялы болобу ошол бузукулук иштери болуп атабы, же болбосо жаштардын окубай эле ошол акча менен окуу жайын бүтүрүүсү, ошолордун бардыгы каяктан келет деген бир суроо жаралышы мүмкүн. Андан дагы кооптуусу ошол биз айтып атабыз терроризм деп. Көбүнчө терроризм десе ислам динине байлап койшон, бирок ошол терроризм христиан дининде деле негизи динсиз деле адамдар террорист болгонун көрүп жатабыз да. Анан ошол жаштар көбүнчө секталарга, биз билбеген, биз укпаган диний жана диний эмес секталарга азгырылып, анан кийин ошол өздөрүнүн өмүрлөрүн кыйып, же болбосо башкаларга кол салуу нерселерди угуп келатабыз да. Ошол сиз дагы мүчө болуп
диний билим берүү концепциясынын үстүндө иштеп жатыпсыздар. Ошол Кыргызстан мусулмандар дини башкармалыгы менен бирге дин иштер боюнча комиссиясы ошол концепт жөнүндө сөз кылсак, бул концепцияны түзүү, аны ушул диний мекемелерге сабак берүү же болбосо светтик мектептерге диний сабактарды киргизүү боюнча демилгеси эмнеге байланыштуу? Жана ушул жаштарды тарбиялоого муктаждык келип чыгып атабы, же бул мамлекеттин башка бир планы же болбосо бир иш-чарасыбы? Эмеспи? Биз эгемендүүлүк алганыбызга туура быйыл 24-жылга баратабыз. Ушул жыл аралыгы бул 100 жылдын 4/1 бөлүгү. Бул аз эмес аралык. Бир муун алмашканга чейин биз аны азырга чейин багытыбызды аныктай албаптырбыз. Бирок 2014-жылы февраль айындагы алгачкы президент өзү баш болуп уюштурган коргоо кеңешинин отуруму биздеги болгон абалды бир топ өзгөрттү. Өзгөрткөндө жакшы жагын өзгөрттү. Өзгөчө эмне үчүн мен жакшы жагын деп айтам? Себеби дегенде бул күнгө чейин дин мамлекеттен бөлүнгөн деген, же болбосо дин мамлекеттен ажыратылган деген, же мамлекет светтик мамлекет деп жарыя салынгандан кийин диний тармак, диний чөйрө чындап эле унутулган аралчага айланган. Эмне кылсаңар ошо кылгыла, бирок арабаңарды өзүңөр тарткыла деп. Бирок президентибиздин 2014-жылга жасаган билдирүүсү өзүнүн оозу менен да ачык айткандыгы, бул күнгө чейин, ошол мезгилде айткан сөз, бул күнгө чейин мамлекеттин дин чөйрөсүнө жасап келген мамилеси жана саясаты чабал экендигин моюндайбыз деп ачык айтты. Бул эмне жөнүндө сөз өтөт? Сиз айтып аткан сөз. Көрсө кайсыл мамлекет болбосун, кайсыл коом болбосун, балар өздөрүнө таандык болгон маданият менен жашайт экен. Өздөрүнө таандык болгон көз караш менен да жашайт экен. Сиз айткандай, эгерде биздин коомубуздун 90% мусулман деген болсо, анда мусулмандык көз караш менен жашаганга биз аргасызбыз. Ошол көз карашты түптөө үчүн динге маани бериш керек. Эгерде динге маани берип, анын сабаттуулугун жойбосок, анда жанагындай болгон радикалдуу, же болбосо чектен чыккан, же башка бир көз караштардан таасирленген күчтөр пайда болот экен. Эгерде биз азыркы өсүп келаткан жаңы муундардын алдын ошондой жол менен тарбия, таалим, сабаттуулук жолу менен албасак, анда биздин балдарыбыз математиканы окуп алышы менен динди түшүнүп калбайт экен. Биздин балдарыбыз өтө бир жогорку деңгээлдеги эл аралык мамилелерди түшүнгөнү менен, бирок өзүнүн түпкү ар жагындагы руху сүйлөгөн, жаны сүйлөгөн маселени түшүнбөсө, бул дагы анын үстүнө дин, ислам дини, бул жөнөкөй диндерден эмес, бул өсүүчү диндерден. Бул картайган диндерден эмес, жаш диндерден. Бул эртеге өмүрү бүткөн эмес, эскеринче келечектүү диндерден. Бул учурда биз эмне кылышыбыз керек дегенде, сөзсүз түрдө мусулман коомубузга мусулманча көз карашты, сабаттуулукту жана маданиятты түптөө үчүн аларды түз багытка салуу. Анын натыйжасында бүгүнкү күндө сиз айтып аткандай эмне пайда болду? Ошол мамлекеттин түздөн түз ошол коргоо кеңешинин койгон талаптарынын ичинде ошол диний билим берүүнүн сапатын көтөрүү, диний кызматкерлердин дагы сапатын көтөрүү, алардын турмуш шартына кароо, анын ичинде жалпы билим берүүчү окуу жайларга диний билимди киргизүү жана диний билим берүүчү окуу жайларга жалпы билим берүүлөрдүн билимдин кайсы бир бөлүгүн киргизүү деп каралган. Бүгүнкү күндө мына ошол концепция бир канча иш-аракеттер жасалды. Бүгүнкү күндө бул жалпы коомдук пикирге чыгарылып атат. Жалпы коомдук пикир дагы ушул нерсени өзү салымын кошуп, ортодо бир келечекке өз чыныгы салымын кошо турган бир концепция чыгат деген үмүтүбүз бар. Албетте бул замандын талабы. Муну чочулоо менен эмес, тескерисинче мен кубануу менен кабыл алам. Бүгүнкү күндөгү мамлекетибиздин жасаган аракеттери, Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын аракети, анын ичинде негизги Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы менен мамлекеттин ортосундагы негизги көпүрө болуп берип турган бул дин иштер боюнча комиссия өтө негизги салмактуу ишти алып барып аткан мына ушул органдар. Бул учурда биз ишенүү менен, аларга болгон үмүт артуу менен эмне кылышыбыз керек? Бүгүнкү күндө колунан келген адамдар өз жардамын сунуп, өз пикирин сунуп, биздин ошол жасалып аткан концепция эртеңки жакын күндөрдөн тартып сайттарга да чыгат. Ошол сайттар аркылуу адамдар окуп көрүп чыгып өздөрүнүн сунушун дагы берсе жакшы болот эле. Мисалы ушул
светтик мектеп же болбосо диний эмес динди окутпаган мектептер бар, кадимкиле биз окуп келген мектептерге ушул диний сабактарды киргизүү менен биз ал окуучуларды алар ушу диний сабактарды окуганда бир молдо же болбосо шарият түшүнгөн бир адис болуп чыкпайт да. Аны жөн эле бир дин боюнча бир жалпы маалымат болот, ошол боюнча дагы сөз кылсаңыз. Чындап эле бүгүнкү күндөгү биздин өз аракетибиз, баарыбыздын кылган далалатыбыз ошол. Тилекке каршы бизде бир канча инстанциялар бар. Ал жерде отурган адамдар өздөрү жогору жакта айтып өткөндөй эле, биздин журналисттер сымал эле динди алыстан ага тон бучат. Дин деп дин жөнүндө уккан жалаң гана бир терс таасирдүү маалыматтарга гана толтуруп алган үчүн диндин өзүнүн ички нукура маңызын билбейт. Алар түшүнө албайт, ал нерсени окуй албайт, аны окуган эмес, кызыгып да койбойт. Бир гана анын тескери жагын гана билгендиктен анан чочулоо менен гана мамиле кылып, эмне кылат, аны өзүнөн алыстаткысы келип турат. Ушул биздин ушул жумушту аткаруу үстүндө дагы бир канча тоскоолдуктарды биз көрө алдык. Бардык тармактарда, бардык деңгээлдерде чыкты. Эмнени көрсөтөт бул дегенде, тилекке каршы биз өзүбүз ушунчалык алыс экенбиз динден. Биз атыбыз эле мусулман болбосо башка эчтекебиз калбаптыр. Ошондуктан мен айтат элем, мына теле көрүүчүлөр аркылуу дагы мен ой бөлүшкүм келет. Чындап келгенде дин дегенде эмнени түшүнөбүз дегенде, дин бул жөнөкөй эле жашоо. Мыйзамдуу жашоо. Мыйзамдуу жашоого эмне үчүн биз балдарыбызды үйрөткүбүз келбейт? Эмне үчүн биз ата-энемди урматтаганды үйрөткүм келбейт? Эмне үчүн мекенди сүйгөндү үйрөткүм келбейт? Эмне үчүн кошунаны урматтаганды үйрөткүм келбейт? Эмне үчүн туугандар менен колума кармашканды үйрөткүм келбейт? Эмне үчүн мен жакшы дос тутканды үйрөткүм келбейт? Эмне үчүн ал дене боюн таза тутканды үйрөткүм келбейт? Эмне үчүн мен уяттуу болушун үйрөткүм келбейт? Дин эмнени үйрөтөт дегенде, ушул эле карапайым инсандын жашоосундагы жөнөкөй гана турмуштук зарыл адеп ахлактын жана жүрүм турумдун нормаларын үйрөтөт. Биз ал жерге барып туруп, сен дин дегенде моундай кылып кылыч чап, дин дегенде моундай кылып туруп элге көтөрүл, моундай болгондо мыйзамды жогот же конституциялык негизди кулат деген сөздү айтпайбыз. Шариятыбыз ал нерсени үйрөтпөйт. Андай нерседен биз алыспыз. Бирок баягы элдеги болгон чочулоо, элден болгон сестенүү эмнени чыгарып атат? Мындай болгон бир кээ бирки терс пикирлерди чыгарып атат. Ушул негизи адамдар коомдо жамаат менен жашашат да. Анан ошол эле бизге окшогон журналисттер же болбосо эл башкаргандар жалпысынан бир интеллигенция деп коет. Анан жөнөкөй карапайым эл, ошол өзүнүн оокатын өзү жасап соодасы менен жүргөн адамдар бар. Ошонун ортосунда бир ажырым пайда болгон сыяктуу да. Бул эмне үчүн айтып атам? Ушул мына сиздер кыздарыңыздарды жол салындырып атасыздар. Ал артта калып атат деп интернеттен, телевидениеден кайра айта беришет. Мына жаш балдар сакал коюп алышты, же болбосо жаш балдар эртеде эле намаз окуп атышат. Булар ушул башка нерсеге кызыкпай, техника кызыкпай, ушу дин менен алек болуп калды деген ажырымды атайын түзгөн бир топтор, бир кара күч деген сезилет да. Ушул сиз айткандай жамаат менен жашагандан кийин кайтып элдерди ошол келиңиздер бир тынчтыкта жашайлы, ушул динди туура түшүнөлү деген нерсеге келүү эмнеге тоскоол болуп атат деп ойлойсуз? Эмеспи, бүгүнкү күндө бизде мына ошол 2014-жылга чейинки болгон абал өтө оор кырдаалды туудурган болчу. Бирок 2014-жылдан бери бир канча башка жака багытталды, жакшы жагына багытталды. Ал деген сөз, бүгүнкү күндө биз мамлекеттин жалпы саясаты менен чогуу эле диний чөйрөдөгү болгон саясаттын ортосундагы бир жакындыкты, бир ыкты биз көрсөк, байкасак болот. Карап көрсөңүз, бүгүнкү күндө жалпы билим берүү окуу жайларына биз диний компонентти киргизсек, бул кандай болбосун, кандай аталыштуу болбосун, ал жерден адамдар диндин эмне экендигин тааный баштайт. Ошол эле учурда диний окуу жайлардагы эгерде кайсы бир окуучу мектепти бүтпөй туруп медресеге кирген болсо, анда ошол жерден ал мектебин да чогуу, медресени да чогуу окуп алган. Мындайча айтканда, баягы бул күнгө чейинки болуп келген диндик жана светтик көз караштын ортосундагы дуал талкаланат эми.
Көрдүңүзбү? Мына ошол дуал бизге баарыбызга көйгөй жаратып атат. Мына ошол дуалдын артына өтүп алып туруп, адамдар эч нерсени уккусу да келбей атат эле, көргүсү да келбей атат эле. Алака да кылгысы келбеди эле да. Эгерде мына ошол дуалды биз буйруса алып салсак, мына биз ушул көйгөйдөн батыраак чыгат элек. Албетте, бул биринчи жагы. Экинчи жагы, бүгүнкү күндө бизде мындай бир бүгүнкү күнгө чейин болуп келген окуялардын бири, элестетиңиз, биздин маалымат булактарыбыздын баарысы эмнени берет? Диний экстремизм деген керек эле кечке чарчабайт. Алар такыр чарчабайт. Алар бүгүн да чарчабайт, эртең да чарчабайт. Караңыз да. Бирок ошол эле учурда диний тараптагы адамдар эмне кылып келишет? Динде экстремизм жок, Биз да чарчабайбыз. Бүгүн да чарчабайбыз, эртең да чарчабайбыз. Себеби дегенде биздин динибиз ал нерсеге чакырган эмес. Биздин динибиздин өзөгүнөн андай нерсенин уругун да таппайсың. Бул учурда менин чакырганым менен тигинин чакырганы эки топко айланып калдык. Натыйжада байкуш эл эмне кылсын? Мени уксунбу же тигин уксунбу? Акылы бары, туйганы мени угуп атат. Бир гана элдин астындагы экранды көрүп туруп, ошо экранды ээрчигендер, алар эмне кылып атат? Өзүнүн ойлогонун жасап атат. Ошондуктан бүгүнкү күндө биз мамлекетибиздеги болгон өзгөрүүнүн өзүнө биз чоң жакшы баа беришибиз керек. Мунун натыйжасы сөзсүз түрдө биздин коомубуздун эртеңки күнү бир бүтүн болуп жашаганга, тынч болуп, биримдик, тең ынтымакта жашаганына өтө чоң өбөлгө түзөт. Ошол жерде Аким Устаз ушул дин өкүлдөрүнүн бир пайдасын бир эстетип кетсек, бул мисалы жанагы Ош кабыл боюнча же болбосо ошого окшогон бир жерлерде ошол эле биздин депутаттар же болбосо министрлер ушул диний адамдардан суранышып, келиңиздер ушу мусулман бир туугандарды жараштырып койгула деп, эч кимдин колунан келбей аткан учурда ошол дин өкүлдөрү, ошол кээ бир адамдар жаман көрүп аткан молдолор барышып, ошол жанагы кандуу согушту дейбизби, ушул жанагы нерсени токтотуп койгондагы бул диндин бир пайдасы болсо керек да. Мындай суроо өрүм келип атат, ушул Орто Азиянын башка мамлекеттеринде диний сабат алууда бир өзүнчө бир чектөө киргизип коюшкан. Ал эмне чектөө? Дин талап кылган адамдар сыртка чыкпасын. Ушул мамлекеттин ичинде гана окусун деген бир талапты коюшуп, ошол талаптарды азыр аткарып келаткан учурда, анан Кыргызстан бул боюнча кандай? Ошол кээ бир агайларыбыз ошол динди шариятты талап кылууда Египетке, Саудияга, Иорданияга кетип атышат. Ушул чектөөлөр бизде барбы? Же болбосо алардын чыгып кетүүсү Кыргызстандын ичиндеги диний билим берүү сапатынын начардыгы менен кетип атышабы? Ошол боюнча сөз кылсаңыз. Билесизби? Мунун чыгууга болгон муктаждыктын өзүнүн себептери бар. Чыгарбоого болгон өзүнүн себептери бар. Чыгууга болгон себепти негиздегим келет. Бүгүнкү күндө биздин Кыргыз Республикасы, Кыргызстан өзүнүн эгемендүүлүгүн алгандан тартып дин чөйрөсүнө кирип, дин менен жашоонун, дин маданиятын куруунун, дин илимин көтөрүүнүн аркасында болгон күч аракетин жумшап, далалдык кылып келсе, бул 25 жылдык өмүр ислам үчүн бул жок өмүр. Исламдын өмүрү, анын илиминин, анын билиминин, маданиятынын, анын цивилизациясынын түптөлгөнүнө 1400 жыл болду. 1400 жылдык илимди биз 25 жылда таанып билип, анан өзүбүз кылабыз дегенибиз бул акылга сыйбаган маселе. Бул биринчи. Экинчиден, ислам дини менен жашаган өлкөлөр бар. Ислам дининин негизин тутуп, ошол билим менен бир канча доорлорду алмаштырып, муундарды жаңыртып, ал жерден илимге сугарылган, билимге сугарылган алым, аллама заттар бар. Алардын оозунан сабак алуу, алардын колунан табак алуу бул өтө чоң бир сый урмат, өтүнчө бир даража. Бүгүнкү күндө биздин бардык эле жаштарыбыз Европага барып жөнөкөй окуп келгиси келет. Эмне үчүн? Себеби дегенде ал жактагы болгон деңгээл, ал жактагы болгон шарт, ал жактагы болгон мүмкүнчүлүк, ал жактагы болгон илимий, билимий шарттагы алардын куруп өткөн жолу, туурабы? Эмне үчүн биз динге келгенде ошондой кылбашыбыз керек? Сөзсүз түрдө биз ага муктажбыз. Бирок жөнөтпөгөнгө болгон негиздей кыйнап турган нерсе. Ааламдашуунун шартында диндин өзүн кайсы бир деңгээлде туура эмес багытта пайдаланган дагы чөйрөлөр жок эмес.
Алар бар. Бизди чочулаткан, бизди коркуткан маселе мына ошол жерде. Биздин балдарыбыз, биздин жаштарыбыз барып кайсы бир башка мүнөздөгү, чоочун көз караштагы бир торго чалынып калып, анан кайра келе калып эле, анан кийин сенин шымың узун экен, шымыңды кыскарт, анан сенин сакалың кыска экен, узарт, анан сен көкүрөгүңө колуңду койбой калдың, бул намазың намаз эмес деген көз караштар эмне болуп баштады, жайыла баштады. Натыйжада эмне болду дегенде, натыйжада керек болсо келип туруп сен Куран окуба дегендер да чыкты. Бул эмнеликтен чыкты? Бул каякта бар эле. Куранды биз эмне үчүн окубайбыз? Мен Куран окуп өтүшүм керекпи? Кандай шартта болбосун? Мен тойдо болбосун, мен салтанатта болбосун, кайгыда болуп, мен Куран окубашым керекпи? Кандайча? Сен колуңду көтөрбөй дегендер чыкты. Кандайча? Эмне үчүн? Сен аялыңды моундай жаап чык деп калды. Эмне үчүн андай? Саудияга барсын, жаба берсин. Бирок Кыргызстанда ал анчалык оор маселе эмес. Биз жок дегенде Кыргызстандагы шымы жокторго шым кийгизип алайлык. Алгач. Анан тигини сүйлө. Сен шымы жокторду өзүнүн жайына кое албайсың. Бирок келип туруп сен эмне астыңа паранжы салышың керек деген сөздөрдү айтат. Бирок мен айтат элем, биздеги болгон диний эркиндиктин, дин тутуунун эркиндигинин чеги чындап эле бүгүнкү күндө биз өтө бир сыймыктануу менен дагы, бир мактануу менен дагы, шүгүр келтирүү менен дагы тутунуп жашап өтө турган бир шарттарыбыз бар. Мустас эми биз айттык, Кыргызстан көпчүлүгү мусулмандар түзөт, бирок ошол менен бирге жаныбызда ошол шаардын кээ бир булуң бурчунда чиркөөлөрдү байкайбыз, орус, ордош эл жаныбызда жүрөт. Ошолор менен дагы болгон алаканы кыскача айта кетсеңиз, алар менен буга чейин бир конфликт же болбосо бир чыр-чатак болгон деле уккан эмеспиз негизи. Бирок жалпы жонунан Кыргызстан мусулман дин башкармалыгы ошол башка диндегилерге суймат көргөзүү боюнча бир таалим тарбия иштерин жүргүзөбү? Кандай? Биздин таалим берүү жааты дагы, биздеги мечиттердин дагы алып барган жумуштары баардыгы келип туруп исламдын өзөктүк окуусуна таянылат. Исламдын өзөктүк окуусу бардык адамдардын түшүнүгүн, бардык адамдардын динин, бардык адамдардын багытын урматтап келген. Ога урматтоого окутуп келген. Ошондуктан мен айтамын, мен кескин түрдө да айта аламын, жарыя салып да айта аламын, мусулмандардан христиандар коркпосун дагы, чочулабасын дагы, ойлонбосун дагы. Мусулмандардан биз кайсы бирине келде жабыр тартып калалы деп. Эмне үчүн дегенде, буга тарых далил. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн мына ошол алгачкы дин жеткирген доорунан тартып эле, андан кийинки халифтердин доорунда да, андан кийинки ислам мамлекетинин жетекчилеринин доорунда дагы кайсыл чөлкөмгө мусулмандар барбасын, ал жердеги адамдар өзүнүн динин тутуп, өзүнүн ибадатканасын сактап, өзүнүн көз карашын карманып кала берген. Ошондуктан бүгүнкү күндө Кыргызстанда кимдер гана болбосун, кандай гана багыт албасын, эмне деген дин тутпасын, аларды биз мусулмандар сыйлай алабыз, урматтай алабыз. Аларга биз эч бир доо салып, аларды бир күмөн түшүрбөйбүз. Эмне үчүн дегенде, ал алардын тандоосу болчу, ал алардын багыты болчу. Рахмат. Эми Устаз, баягы диний билим берүү концепциясы боюнча дагы бир аз сөз кылсак, ошол азыр айттыңыз, ошол иштелүүнүн үстүндө ошол медреселерге светтик сабактар киргизүү, тескерисинче диний медреселерге, светтик мектептерге диний сабактар киргизүү боюнча ошонун жалпы жонунан кайсы этапка жетти, анан мунун келечеги барбы, ишке аша турган долбоорбу? Билесизби, бул долбоор коргоо кеңешинин койгон талаптарынан бири. Мамлекеттин жүктөгөн милдети. Аны биз аткарышыбыз керек. Бирок кантип ишке ашырабыз, бул маселе. Эгерде биз дайым эле келип чочулай берсек, корко берсек, кечеге эле күнү мына жыйын болуп өттү. Ошол жумушчу топ менен кошо бир канча жумушчу топко дагы бир канча мүчөлөр кошулду. Анын ичинде
Шенар Абаев атындагы мамлекеттик университеттин дагы бир канча теология факультетинен мугалимдер кирди, теологдордон киришти. Анын ичинде мында мен сизге жогору жакта айткандай дин иштер боюнча комиссиянын мүчөлөрү бар, Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын мүчөлөрү бар. Иш кылса мындай чөйрөсү кенен, акылы терең адамдар ошол жерде азыр бар. Бирок кантпесин мен жогору жакта айткандай эмне тирешүү жок эмес. Ал эмес, бул эмес деп тартышкандар дагы бар. Бирок биз ошону кантпейлик эртеңки келечек муундун тагдыры үчүн кээ бирки айтат го, сен эгерде бал жегиң келсе, анда арынын тиштегенине эмне болушуң керек? Чыдашың керек. Мына ошондой эле бүгүнкү күндө бизге канчалык оор угулбасын дин окутуу деген маселе, дин предмети деген маселе, же дин түшүнүгү деген маселе, же дин негиздери деген маселе, же дин баалуулуктары деген маселе канчалык мага оор келбесин, ал нерсени мен чыдап угуп көрүп, анан баламдын жүрүм турумунан карап көрүп байкашым керек. Албетте бул дин предмети кирип калуусунун өзү эле чоң нерсени өзгөртө албайт. Мунун негизинде кадрдык маселе дагы чоң роль ойнойт. Кадрдык маселеге келген учурда бүгүнкү күндө мына ошол биздин дагы ошол жумушчу топтун үстүндөгү тартышкан маселебиз ошого келип дагы бир канча ой пикирди жаратты. Ошондой эле бүгүнкү күндө бизде кайсы бир деңгээлде дини окутууну жалпы окутуу мектептерине киргизсек, жалпы билим берүү мектептерине киргизсек, аны ким окутат деген маселе келип чыкты. Чындап эле? Аны ким окутат? Ким окуткандан кийин дагы биз тандагандан кийин аны кантип окутат? Дин окутуу бул жөн гана математикага окшогон же бир тилге окшогон балдарга маалымат жеткирүү менен чектелбеген, балким балдарга өзүнүн жүрүм туруму, адеп ахлагы, анан ички жан дүйнөсү менен жуурулушуп барып, баланын көкүрөгүн токтой турган маселе. Бул оюнчук маселе эмес. Көпчүлүк ойлобош керек, биз жеңишке жетет экенбиз, эртеңки күнү предмет бекитилет, сабак окутулат, анан эле биз баарыбыз жыргап калат экенбиз. Жок, ал нерсе үчүн биз сөзсүз түрдө эмне кадрдык маселеге биз өтө чоң маани беришибиз керек. Ошону тандоого келген учурда, кимге тапшырууга келген учурда, анын каржысын кароого келген учурда албетте күч мамлекетке келет, мамлекет келечек үчүн чоң маани берет деген ишеничте. Ушул диний билим берүү системасында бир модель колдонуш керек да. Мисалы бизде бир анча тажрыйба жок. Ошол сырттагы бир моделдерди колдонуп, бир нукка салынган моделди колдонсок болобу? Билесиз, бүгүнкү күнгө чейин биз ошол нукка салынган моделдердин бири катары Туркия моделин алып биз бир канча жакындаштырдык ошол нерсеге. Бирок жакындаштырдык дегенде анчалык да жакын эмес, бирок окшоштуруп ошол сымал кылганга аракет кылдык. Баары бир мамлекеттин өзүнө таандык болгон, коомдун өзүнө таандык болгон кээ бирки маселелерди эске алуу менен бүгүнкү күндө бир өзүнчө бир жаңы модель чыгып атат деп айтсак дагы болот. Үчүн дегенде биз эгерде чындап эле туура нукка бири бирибизге болгон ишенимди бекем артуу менен аракет кылсак, анда сөзсүз түрдө бир өзүнчө бир модель пайда болот. Бирок даяр модель алуу үчүн биз чындап эле бүгүнкү күндө жакшы даяр модельдердин бири Туркиянын модели. Өзүнүн саясий өңүтү менен караганда да, жашаган элине караганда да, турмуштук жолуна караганда да, албетте экономикалык жакка келген учурда биз ага теңеле албайбыз. Бирок жалпы көз караштык жана маданий жагына келген учурда албетте биз окшошураак деп ошол түрк моделин туура келет. Бирок тилекке каршы ага биз жетише албай атабыз. Бирок аракетибиз өзүнчө дагы бир модель пайда болсо, бизде дагы ошол тим эле өзүн нускалап албасак дагы көчүрөт. Бирок ошо окшоштуруп туруп дагы бир жаңы эмнени бир пикирди жаратсак деген далбадыбыз. Мырза, бизге алгачкы СМС суроо келиптир. Мектептеги хижап маселеси чечилдиби? Буга чейин билебиз, ушул киргизишип же болбосо жолчондор чыгарышып, бул боюнча мутакалим фонду дагы мен кечээ күнү ошол жердеги жумушчу топко ошол билим берүү министрлигинен дагы ошол мектеп жашындагы билим берүү бөлүмүнүн башчысы Кылым эже келди. Ал киши менен да сүйлөшүп, ой бөлүшүп, ошол хижап маселесине келген учурда ал киши өз оозу менен айтты, биз уруксат бергенбиз деди. Эч кандай жоолук салынып келүүгө тыюу жок деди. Бирок бизди кайгырткан нерсе бар деп туура нерсени айтты. Мен аны туура деп колдодум ал эжени. Эмнече десем айтты. Менин кызым жоолук салынгандан кийин
физкультура сабагына катышпайт деп катыштырбай койду дейт. Эми мен да айтып эмне ал физкультура сабагына катышыш үчүн эмне? Ал бир көйгөйбү? Ооба. Бул ата эненин көйгөйү. Балада көйгөй эмес, ал билим берилместирлигинде көйгөй эмес. Ал ата эненин көйгөйү. Эмне үчүн менин кызым чуркаса болбойт бекен? Менин кызым ден соолугун чыңдаса болбойт бекен? Менин кызым ошол айтып атат, формасын сактасын дедик дейт, жолугун салсын дедик, только сабакка катышсын десе жок дейт. Андай эмес, анда мындай кылалык дедик дейт. Бирок кылым эжебиз дагы ошол жерде жолукканда айтты, баягы жолук салынган мезгилде бир жолук салып, үстүнө дагы экинчи жолук салып, үчүнчү жолук салып деп мынча айтканда, айтып атпаймынбы? Мен кылым эженин өзүнө айткым келбейт, бирок жалпы бизди курчап турган адамдарда жанагы эле биз айтып аткан эмне көз караш калыптанып калган да. Биз ичине кирип түшүнгүбүз келбейт, бирок сыртынан туруп өкүм чыгарганда биз өтө Сындап. өкүм чыгарган керек. Болбойт дедикпи, болбойт дейт. Чынына келгенде мен айтат элем, ошол жолук аркасында кайсы бирөө жабыркаган болсо, ошол жолуктун аркасынан окуудан чыгарган мектептин директорунун жазуу түрүндө анын эмне негизде кабыл албай аткандыгын жаздырып алыш керек. Жазуу түрүндө кол менен. Ал киши эмне кылыш керек? Кол коюп бериш керек. Мен ушул окуучуну жолук салынгандыгы үчүн окутпаймын деп жазып бериш керек. Андан кийин биз макул болобуз. Мына ушул негизде буюрса бул маселени жөнгө салсак болот. Бирок мамлекетибиздин конституциясы кепилдигин берген, билим алуу укугу, окуу укугу, кийинүү укугу, дин тутуу укугу, көз караш тутуу укугу бардыгы кепилденген. Биз ошон үчүн айтып атам. Биздей болгон эркин мамлекет жер бетинде аз эле. Өзгөчө айтканда Орто Азиянын ичинде. Казакстанды кошкондо. Акырса ушул азыркы суроомо кыскача жооп берсеңиз, ушул медреселерди санын, сапатын көбөйтүү же болбосо сапатын оңдоо жана медреселерди, институттарды, ислам университеттерин ачуу ушул муфтияттын деңгээлинде же мамлекеттин деңгээлинде бир аста коюлган бир иш-чаралар, пландар барбы? Албетте биздин Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын окуу бөлүмүндөгү мен иштеп келгенге чейинки болгон биздин чоң мүдөөбүз жок дегенде алгачкылардан кылып ошол Кыргызстан Ислам университетин мамлекет тааныган дипломго ээ боло турган Кыргыз Республикасынын билим министрлигинин астында лицензияга ээ болгон окуу жай кылсак дедик элек. Тилекке каршы менин учурумда бул нерсеге жетише албадык. Ар кандай себептер болду буга. Бирок келечекте биздин оюбуз бар. Биздин диний окуу жайлар кадимки мамлекет алдындагы эл тааныган, журт тааныган, балдар билимди, диний билимин дагы, дүйнө илимин дагы чогуу алып, чогуу чаран элдин, коомдун жаранына керегине жараган бир адистер болуп чыкса деген үмүтүбүз бар. Албетте эртеңки күнү биздин дин жаатындагы болгон адискөй билимдүү адамдар ал өзүнчө бир билим алып чыгыш керек. Алар өзүнчө бир атайын өзгөчө окуу жайлар болот. Бирок жалпы дин билимин алам деген жаштарыбыз көп бүгүнкү күндө. Бирок алардын биз талабына жооп бере албай атабыз. Маселе кандай чечилет дегенде сөзсүз түрдө мамлекеттики, диндики деген бөлүм болбош керек. Биз дин туткан адамдар bunday түшүнүктөн алыспыз. Бул меники, бул сеники деген түшүнүк бизде жок. Ошол математика биздики. Ошол химия биздики. Ошол медицина биздики. Баары биздики. Жат чоочун эчтеке жок. Ошондуктан мен ойлойм, мына ошондо бир жакындаштыруу аркылуу биз ийгиликке жетебиз. Эми ушул сизге бир кайрылуу беретинде болсун, ушул дин илимин, шариатты талап кылам деген улан-кыздарга кандай бир сунуш же болбосо кандай бир насаат айтат элеңиз? Ушул дин шариатын үйрөнгөнгө болобу, анын келечеги барбы? Эртең мына барып тапшырам дегендерге бир насаатыңыз? Менин насаатым, эгерде жаш улан кыздарыбыздын арасында ошондой ой максатта жүргөндөр болсо, айтат элем, келечегиңер кенен. Биринчиден. Эмне үчүн? Себеби дегенде, биздин элибиз дагы эле бул илимдин артынан бир жаратылуу, бир чоң кадам кое элекпиз. Кудайга шүгүр, Кудай маңдайыбызга бир жакшы адамдарды жазган экен. Мына элибиздин талабына аз да болсо өз аракет кылып, чуркап барып, түн күн дебей өзүнүн убактысын дагы, ден соолугун дагы, бардык мүлкүн дагы чачып иштеп аткан Чубак ажы сымал алымдарыбыздын бири, Абдышүкүр ажы деген, Садыбакас ажы деген. Иши кылса ушу көзгө көрүнгөн биздин алымдарыбыз колунан келген нерсесин элге берип атышат.
бирок айтпаш керек ушул бизге жетет болду деп жок. Ошол Чубак ажыдан дагы, Шүкүр ажыдан дагы, Садыбак устаздан дагы ашып түшкөн мен деген азаматтар биздин арабызда жүрөт, бирок алар эмне билимсиз азырынча. А бирок алар кантип ошондой болду дегенде алар окуу аркылуу ошол ийгиликке жетти. Анда сөзсүз түрдө бизде дагы эмне бул келечек үчүн бир кам көрүп, билим алып, дасыккан кесипкөй болуп, эртеңки күнү элдин бир муктаждыгына жараган, элдин бир ажатын ачкан сөзмөр дагы, акылман дагы, адилеттүү дагы, такыба дагы, илимдүү дагы азаматтарыбыз чыкса, бул ушул биздин Кудайдан көп үмүт этип күткөнүбүз ошол. Рахмат, ушул бизге берилген убакыт дагы ушул зымырап чоңкурчтай тез эле өтүп кетти. Телекөрүүчүлөргө эстетип коеюн, бүгүн биз диний билим берүү боюнча жалпы жөнү сөз кылдык, анын акыбалы кандай жана ошондой эле азыркы учурда диний билим берүү концепциясы түзүлүп жаткан учур экен. Ал концепцияга, ал долбоорго ийгилик каалайлы. Эмне демекчибиз, ушул Аким устаз Кыргызстан мусулман дин башкармалыгынын ажы умура жана сырткы алакалар боюнча бөлүм башчысы бизде конокто болуп кетти. Аким устаз, сизге ыраачылык билдиребиз. Рахмат сиздерге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эмне дейбиз, ушул динден коркпосок, биздин балдарыбыздын, кыздарыбыздын диний билим алышынан коркпойлу. Алар келечекте ыймандуу, адеп ахлактуу, патриоттуу Кыргызстанды мекенин сүйгөн жаштардан болуп чыга келет. Диний билим менен чогуу светтик билимди алып, башка кесиптин даристери да болушуп, ошо динге, элге кызмат кыла турган адамдар болот деп ишене алабыз. Сиздер менен кийинки берүүгө чейин коштошомун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.